студенттер жана биздин окуучуларыбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен Марва телеканалында Жаштар сүйлөсүн программасын баштайбыз. Менин кесиптешим Санатбекова Гүмүшай. Менин кесиптешим Аттокуров Самаган. Бүгүнкү темабыз боюнча айта кетсек, бүгүнкү темабыз жаштар жана тарбия. Агайлар, эжелер, айтсаңыздар, мына азыркы эле Бишкекте эле эмес, бүткүл Кыргызстан шаарында жаштар бузулуп жатышат, темеки чегип, насыбай атып жатышат. Ушуларга кандай карайсыздар? Ушул жаштарды токтотсо болобу? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиздер. Ассаламу алейкум. Арбаңыздар, урматтуу уюткулуу кыргыз журту. Бүгүнкү тема өтө бир актуалдуу темалардын бири. Биз жалпы Кыргызстандын деңгээлинде сүйлөшөлү. Азыр мынакей интернет желелеринде тилекке каршы ушул жаштарыбыздын туура эмес жагын көбүрөөк көрүп атабыз. Анын ичинде кыздарыбыздын туура эмес видео роликтерин көрүп атабыз. Жаштар жана тема өтө бир керемет тема болуп атпайбы? Тарбия деген эмне? Мен ойлойм, бул мындай 84-орто мектептин жаштары өзгөчө жакшы жактарын билебиз да. Анан биз Кыргызстандын же болбосо жалпы жаштардын негизинде сүйлөшөлү. Тарбия деген эмне? Мен ойлойм, мына азыр эже агайлар да кошулат болуш керек. Мурун биздин учурда мындай чачтарын жасып жүрчү эмес, кыздар. Эмнеге? Ал өтө бир мынакей биякта азыр жаштар колун көтөрүп атат, жаштардын оюну кысак. Эмне себептен? Анткени деген ал аялдын күйөөсү каза болуп калгандыктан. Каза болуп калганда дагы жакшы. Дагы барбы? Ойлоруңуздарды эч качан жашырбаңыздар, уялбаңыздар. Азыр эмнеге бизде ушу тилекке каршы күйөөсү жок болсо деле, же болбосо каза болуп калса деле чачтарын жазып жүрөт го эмнеге? Анткени эмне себептен деген анткени ойлойм мындай, үйдө деген мындай, кандай десем мындай, ыйман тарбиясы жок же ата энесине баш ийбей калгандан балдарычы, мен өзүм оюм боюнчачы, ошондуктан го деп ойлойм. Дагы ушул жигитке бир кошумча да, азыр бир мектепте сүйлөшсөк, бир ошол мектептин жетекчиси, бул эмес, башка бир мектеп жетекчиси айтып атат да, быйылкы келген 1-класстын окуучулары 78% ажырашкан үй бүлөлөрдүн балдар кыздары келди дейт да. Алар тайтасынын үйүндө, байкесинин үйүндө, кошунасынын үйүндө жашашып атат. Алар баягы ажырашып кеткен. Анан бул дагы ушул тарбияга бир мындай терс жагын тийгизеби? Балким баягы ошол учурда ата эненин мээримине муктаж болчу да турабы. Анан ошолор келип, жыйынтыктап келгенде келип, жанагындай көчөгө чыгып кетип атат, же болбосо көчө балдар болуп кетип атат. Жакында эле дагы бир биз абакка барганда, ошол жерде балдар олтурган абакка барганда жалаң кыргыз балдар олтурат да. Балким ошолда тарбиянын мынакей жыйынтыгы ошондой нерсеге алып барып атат да. Ооба, анткени деген ата эненин, анткени пайгамбар эле айтканда биринчи жа келип сурайт го. Тарбияны каяктан бериш керек биринчи депчи, ошондо айтат го неме депчи. Биринчи ошол экөөңөрдүн ортоңордо болгондон, ошо экөөңүн ортоңордон тарбия алат бала депчи, ошо ата энесинин ортосунан. Ата эненин ортосунан. Ата эненин ортосунан. Жакшы. Рахмат. Азыр деген тарбия жаштар тарбиясыз болуп кетти, балдар тартипсиз деп эле айтып жатабыз да. Булга негизи эң биринчиден чоң кишилердин күнөөсү бар деп ойлойм да. Анткени чоңдор өзүбүз жоопкерчиликти моюнга албайбыз, ата энелер өздөрү жоопкерчиликти моюнуна албайт. Азыр күнүмдүк оокат менен материалдык байлык өйдө туруп калды. Руханий байлыктан материалдык байлык өйдө туруп калды. Ошол себептен биздин балдарга тарбия жетишсиз болуп жатат. Жанагы интернет желелеринен кыздардын мушташкандары, ошол кыздарды карап көрсөк, ата энелери ажырашып кеткен, энесинин колунда чоңойгон кыздар экен да. Ушул дагы бир ата эненин ортосунда бала менен кыз үйлөнүп жатканда жоопкерчиликти моюнга алыш керек. Ошол үй бүлөнү алып кете аламбы? Анан балалы болсом балага тарбия бере аламбы деп. Ошондон кийин анан турмуш куруп, үй бүлө куруп, анан балага туура тарбия берсе, эгерде биз ушундай жол менен кетип бара жатсак, кыргыз эли өзүнүн баягы менталитетинен ажырап, өзүнүн түпкү руханий байлыгынан ажырап, биз анда эл болуу коркунучунан да кыргыз эл болуп кете албайбыз болуш керек да. Бизде эл жок болуп кетиши мүмкүн, кыргыз эли жок, улут жок болуп кетиши мүмкүн да. Жатпайсызбы сиз? Мисалы, ата энеси ажырашып кетти, анан кыздар ошентип бири-бири менен урушуп жатышат депчи. Азыркы учурда кыздар болсо, мисалы, жигитти алышып да урушат да. Ушуга кандай карайсыздар?
бул эми ар бир жаштын башынан өтө турган сүйүү сезими бар да. Бардык бала деген биринчи сүйүү болот, балалык сүйүү болот, андан өтүп кете албайбыз. Бирок ошого сабырдуулукту дагы, ошол нерсени сүйүүнү кантип көтөрө алыш керек, кандай ошол сезимдерден өтүп кетиш керек, ошол нерсенин баарын тең чоңдор тарбия берип көрсөтүп, жол көрсөтүшүбүз керек. Ошол нерсеге да биз жол көрсөтө албагандыктан баягы ички сезимди кайда катарын билишпей, бизде деген чет мамлекеттин тарбиясы көп болуп кетти, чет элдин тарбиясы. Ошолордон көрүп атышат, сүйүү деген ушул экен деп интернет желелеринен көрүп атышат. Ошол себептен дагы жигит талашып, мушташып өздөрүнүн баягы кыздык адебин, кызга 40 үйдөн тыюу деген кыргыз элинин сөздөрүнүн баарын тең четке кагып, ушундай тарбиясыз кыздар да көбөйүп жатат болуш керек. Сиздин сурооңузга балким илгери балдар мушташчу да, кыздар талашыпчы. Азыр ушу кыздар көбөйүп кетти окшойт да. Анан балдар аз окшойт. Анан ошон үчүн мен ошол жигитти жарым өйөккө жетип калайын же боз өйөктү алып калайын деп мушташып атса керек. Эжейибиз айтып кеткендей эле, бул эң биринчиден мен сиздерге суроо берейин дедим элем. Сиздердин оюңуздар боюнча тарбия деген кандай? Ар бирөөңүздөр оюңуздарды айтыңыздар, эч тантынбаңыздар. Келиңиздер. Кол көтөрөбүз. Позитивдүү бололу. Албетте ата эне берген тарбия бөлөкчө болот, бирок ар бир адам эле ата энем мага ушундай тарбия берген деп жаман жолго баспастан, ар бир адам мындай, башкача айтканда биз мектепте көп убактыбызды мектептен жана башка жактан көп өткөрөбүз. Ошондуктан мындай дос тандаганда дагы душманды алыстан издебеш керек деген макал бар эмеспи? Жаныңардагы адамдарыңар түз болсо, өзүңөр да түз болосуңар. Бардыгы ата энеден көз каранды эмес. Ата эне тарбиясын берет. Кимдин эле ата энеси ушу баласына жаман болсун демек эле. Баары жакшы тарбия берет, бирок ошо айланабыздагы адамдар дагы жаман болсо, албетте биз ошолордун кылганын кылып, азгырылып, ошого баратабыз да. Чоң рахмат. Мынакей бул кызыбыз жакшы сөздөрдү айтып кетти. Ошондой эле сиздердин да ойлоруңуз болсо айта кетсеңиз. Тарбия деген болсо, биринчи суроодон тарбия деген эмне деген суроого жооп берип кетейин. Тарбия болсо бул адамдын өзүн өзү алып жүрүүсү да. Адам болсо өзүнүн коомдук жайларда, көчөдө кандай алып жүрүүсүн, аны болсо үйдөн дагы жана айлана чөйрөсүнөн тарбиялат да. Ошондой эле ата эне болсо бул балага жылуу мамиле кылыш керек да. Азыркы убакта болсо ата эне ошол баламды багам, балам деген башкалардан кем болбосун деп аябай аракеттенип жүрүп, балага да бир аз көңүл бура албай калып атат да. Ошол жагына да бир аз кайрылып кетиш керек. Жана ошондой эле ар бир ата эне өзүнүн баласына канча эле жаман тарбия берсин. Ар бир ата эне өзүнүн баласына мээрим төгөлү жакшы тарбия берет да. Чоң рахмат. Кээде тилекке каршы ата энелерге жаштар балдары кыздары тарбия берген учурлар бар да. Буга кандай карайсыңар? Кандай дейсиз? Кайра Тилекке каршы кээде ошол ата энесине балдар жаштар тарбия берген учурлар бар. Сен ичпе, жакшы жүрбөйсүзбү, же болбосо оңолбойсузбу деген учурлар бар да. Ал болсо деген тиги чоң атасынан дей го дейм. Себеби ар бир баланы, мисалы мен деле үйдө ата энем тарбиялайт да. Ата энем болсо мага кандай тарбия берсе, мен ошондой алам да. Айлана чөйрөмдө кандай болсо, ал ар бир адамдын өзүнүн мындай тандоосу да. Айлана чөйрөгөчү мен мисалы булар менен жүрсөм мындай болуп турбаймынбы, ата энем уксам мындай болом депчи. Бул ар бир адамдын өзүнүн жеке тандоосу да. Ал эми ошол бала ата энеме ичпесин үчүн бала дагы ата энесине бир аз акыл насаат бербеш керек, бирок айтыш керек да. Апа, сиз ичпей эле коңузчу, бунуңуз мага жакпайт, бунуңуз туура эмес деп бир аз бирөө сөз айтып коюш керек да, жакшы сөздөрдөн. Ошо тилекке каршы мурун ичпечи ата болсо, ичпечи апа да болуп калбадыбы? Анан ошондо балдары баягы тарбия берген учурлар бар да. Мен сиздерден уялып атам депчи. Ошондой мисалы жаштардын да бул жерде орду бар турбайбы? Орду бар. Эми мындай ата эне балдар уялбаш керек да. Уялбай эле кайра ошо апасын же атасын мындай жакшы жолго үндөгөнгө аракет кылыш керек да. Эгерде мындай да айтса болот да. Эгерде мен сизге керек болсом эч качан жаман жолго барбаңызчы деп суранса да болот да. Ар бир ата эне канча эле өз баласынан баш тартсын. Кол чабуулар, чоң рахмат. Келиңиз. Келиңиз эже. Туура айтып жатышат балдар. Биринчи кезекте ата эне берет тарбияны. Балам жаман болбосо экен деп жакшы тарбияга жолдойт. Бирок азыркы учурда кээ бир ата энелер мигранттар болуп атышат. Балага көңүл бурууга убактылары жок ата энелер бар да. Ошол да тарбиядан аксап калат. Саламатсыңарбы биздин окуучулар? Бул бүгүнкү биздин азыркы жашап жаткан доорду, азыркы заманды
Бизден мурун эле жана калы кол жеңи жоктордун убагында биздин аалымдар айтып кеткен да. Акча алып темирден тыйын чыгат деп айткан, атасынан баласы кыйын чыгат деп айткан деп. Эми кайсы бир заманда айтылган ырсаптар да булар. Ошолор бүгүн келип атат. Жана атасына баласы акыл үйрөтөт деп атпайсыңарбы? Болуп атпайбы азыр көрүп атабыз, атасына акыл үйрөткөн заман келди. Деги эле тарбия жөнүндө айта турган болсок, бул аябай көп. Мен бүгүн эле 8 класстарга ушул теманы козгодук эле сабактын башында. Деги эле тарбия дегенде биз тарбия качан башташ керек балага? Пайгамбарыбыздын учурунда пайгамбарыбызга сахабалар суроо берди дейт. Ошо баланы тарбиялоо качан башталат? Сахабалардын арасынан бирөө чыгып жооп берип атат дейт да. Баланы тарбиялоо ошол жанагы бала бакчага барган курагы болот го, ошол мезгилден башташ керек деп айтса, пайгамбарыбыз башын чайкады дейт. Жок, кеч болуп калат. Сахабалардан бирөө дагы бирөө айтты, демек баланы тарбиялоо бала төрөлгөндөн эле башташ керек го. Деди эле пайгамбарыбыз дагы кеч болуп калат деп жооп берди дейт. Сахабалар таң калды. Бала төрөлгөндө тарбиялаш кеч болуп атса, анда баланы эненин курсагында жатканда тарбиялаш керек го деп дагы бир сахаба айтты эле. Пайгамбарыбыз анда дагы жок, анда да кеч болуп калат деди. Мына таң калыштуу. Демек баланы качан тарбиялаш керек? Алланын элчиси, сиз айтып бериңизчи деп сахабалар сурады эле. Пайгамбарыбыз ошондо айтты дейт. Баланы ошо тарбиялоо, бул балалуу болоордо эң биринчи ошо болочок ата менен эне өзүн тарбиялаш керек. Өзүн тазалаш керек. Айталы, шариатта мисалы тыюу салган арам нерселерден алыс болуп, жеген тамагынан баштап, мисалы медицинада деле боюнда бар аялдарга айтышат го. Буну жегенге болбойт, буну ичкенге болбойт. Эмнеге? Балага зыян тиет деп. Ошол сыяктуу ата менен болочок ата менен эне ошол өздөрүнүн ниетин оңдоп, өздөрүн эң биринчи тарбиялаш керек, өздөрүн тазалаш керек. Анан жакшы уул, акылдуу, имандуу, илимдүү, билимдүү, алты санаман, ден соолугу чың бала төрөлсө экен деген ниетти коюш керек. Мына ошондон башталат деп атат да. Көрдүңөрбү? Качан башталат тарбия? Силердин оюңар кандай ушул? Мисалы жана айтып атасыңар, ата-эне тарбияны берет, бирок биз чөйрөдөн көп нерселерди, жаман нерселерди чөйрөдөн алып атабыз деп. Ошол эле чөйрөдө жакшы деле көрүнүштөр бар да. Биз эмне үчүн чөйрөдөн жакшы жактарын албайбыз дагы, именно жаман жактарын алабыз? Ошо суроо да силерге. Калыгул Олия атабыз айткандай эле, ошо атасынан баласы кыйын чыгат дегенде бул акыл насаат менен эмес да, мен оюмчачы. Акыл насаат эмес, мисалы деле илгеркилерден деле алсак, эрте өчтүк болсо, мисалы айтканда бир аябай мындай алтын аркар болгон экен да, аны эч ата албаган экен. Аны баласы атып келген да, жоодар бешим, ошол атып келген. Мисалы ушундай айтсак болот да, атасы кандайдыр бир чоң жетишкендиктерге же болбосо кандайдыр бир ийгиликтерге жетише албай калса, аны болсо баласы улантып жетиш керек да, мындайча айтканда аккан арыктан суу агат дегендей элечи. Ал эми сиз айткан жанакы сурооңуз кандай эле? Эмне үчүн биз чөйрөдөн жаман жактарды гана алып тарбияланышыбыз керек? Ошол эле чөйрөдө жакшы жактар да бар. Эме да, жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста деген макал бар го. Адамга деген мындай жаман терс таасирлер өтө тез кирет экен да. Ал эми жакшы болуу аста-аста дегендей, жакшы болуу өтө эле кыйын да, мен оюмча. Жана ошондой эле биздин суроолорубузду уланта берсек, мисалы деген азыркы учурда деген көп жаштар жаман тарбия алгандыгы үчүн көп жаштар ичип кетип атат, чегип кетип атат. Ошол ичкиликтин айынан кайра келип ата-энесин сабап атат. Кээ бирөөсү түрмөгө түшүп калып атат. Буга кандай карайсыздар? Муну токтотсо болобу? Ал ичкиликти токтотуу үчүн, мисалы үчүнчү, ал ичкиликти токтотуу үчүн адам биринчи өзүнөн башташ керек да. Ошо ичкилик жана спирт ичимдигин сатып аткан адам жана аны ташып бараткан адам жана аны ичип аткан адам өзү биринчи ойлонуп өзүнөн башташ керек деп ойлойм да. Өзүнөн мындай тыйылып же өзүн өзү тыйып ошондон башташ керек. Бир атен айтат да. Бир атен айтат, ошол арак ичип деле балдарын жакшы тарбиялап атам дейт да. Ушул туурабы же туура эмеспи? Мен балдарым, кыздарым кыйын дейт да. Ошол үлгү өрнөк боло алабы? Ал туура эмес го деп ойлойм да. Анткени ал деген ал ошентип айтып аткан менен кийин ал балдары ошол ата-энесин көргөнүн кылат да, бирок баары бирчи. Ошентип ойлойм да. Мындай ата-энесин көргөнүн кылып ошону туурап ошол жолго кетет го деп ойлойм.
мисалы сиз жаңы эле айттыңыз го, ошо ичкен адам дагы өзүнүн баласын жакшы деп айтат. Ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө. Өзүнүн баласын кантип жаман десин, ичсе дагы ошо өзүнүн баласын жакшы деп атат да, албетте ал жаман көрүнүш. Эмнеге дегенде ошо кичинекей бала айтканды кылбайт, көпчүлүгү айтканды эмес, көргөнүн кылат. Ошон үчүн ата эне өзүн биринчи оңдоп, ичпей мындай адал жолдо жүрсө, анда баары жакшы болот. Рахмат, аябай туура айттык. Бул мен тарбияны маданият деп ойлойм. Анткени ар бир адам өзүнүн ар кайсы жерде алып жүрө турган ордун билиш керек. Ошондой эле бул жаш муундун ичкиликке, жаман жолдорго кетүүсүнүн себеби бул ата энесинин мигрант болуп кетиши, Кыргызстанда жумуштун жетишсиздиги жана ошондой эле балдар болсо башка бирөөнүн карамагында калышы да. Ар бирөө болсо азыркы учурда көптөгөн көрүнүштөр болуп атат. Бул болсо ошол ар бирөө болсо тай атасы, тай энеси, ар кандай байке эжелердин үйүндө калат да. Алардын кандай мамиле кылат, ошолордун мамилесине жараша бул жаш муундар өзгөрөт да. Чоң рахмат. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Ушул адамдардын, дегеле ушул жаштардын ушул жаман жолго барып аткандарын айтып кеттиңиздер. Анан ушул адамдардын, мисалга алсак, ушул жаштардын тамеки чегүүсү, ичкилик ичүүсү бул ушул чыгыштардан же болбосо башка өлкөлөрдөн туурагандык да. Ушул мисалы тамеки чеккен мындай бир адамдарда менталитет бар да. Эгерде бул чоңоюптур, бул тамеки чексе же болбосо ичкилик ичсе же болбосо бирөөнү уруп койсо, бул кыйын турбайбы? Ушундай менталитет адам оюну орноп калган да. Ошондуктан оңдош үчүн адамды оңдош керек, айланы деген. Бул адамдын оюн өзгөртүш керек, аларга маалымат бериш керек, таратыш керек. Мисалга алсак, көптөгөн Кыргызстанда деле мындай жакшы маалымат каражаттары бар. Мисалы, ичкилик ичкен, тамеки чеккен кийинки адамдын келечегине кандай жаман таасир береничи, ошондой мындай маалыматтар көп болсо, жаштар аларды көбүрөөк укса, аларга таасирленсе, ушуга тарбияланса, мындай аларды ушундай терс көрүнүштөрдү жок кылса болот го деп ойлойм. Чоң рахмат. Сиздер кандай ойдосуздар? Да, келиңиздер. Азыр жанареки кыз айтып кетпедиби? Абдан жакшы нерсе айтты. Биринчиден мигрант көйгөйү депчи. Биздин азыр ата энелердин бардыгы, как раз силердин курагыңардагылардын ата энелери мигрант болуп, Россияда жана башка өлкөлөрдө жүрүшөт, иштепчи. Баягы эле экономикалык маселеси. Бул таасир этип атат, туура. Жана башка сиз азыр силер 21 кылым жаштасыңар, силерден мурдакы бир 10-15 жаш мурункулардагы силерге терс таасирин тийгизип атат. Неге? Ошол эле кезде алар ачык кийинишет, алар ичип чегишет, жаман жолдорго басат, аларды көрүп силер аркасынан ээрчиген сыңары да. Бирок силер азыр бер жагы дегенде 15, 16, 17 жаштасыңар. Силерде акыл бар, Кудай таала берген, ар бириңерде экиден көз, экиден кол, жашынакай туптунук акылыңар бар. Силерде тандоо бар да. Ошо менен тандай билишиңер керек. Эмнеге адам баласы семишке чакканда татынакайларын чагып туруп акырында курттарын калтырып коет. Курттарын деле кошо жеп койбойбу? Ошон тандоо бар экен го. Акырында нерсесин ылгап калтырып атпайбы? Мал чөп жегенде, мисалы коrodо көрүп эле жүрөбүз. Койлор чөп жегенде, уйлар чөп жегенде сөзсүз түрдө кашек калтырат. Кашек деген эмне? Отход, таштанды, Керексизин калтырып, керектүүсүн алып атабы? Жолдорубузда, Кыргызстан жолдору бардыгы эле ылай жол. Ылай жолдо басканда баткакты кечип басабызбы? Же тандап басабызбы? Албетте тандап атабыз. Ошону бизди ким түрткү болуп атат ошо тандап басканга? Акылыбыз да. Кудай таалам ар бирибизге акылды берип атат. Айбандан айырмалап адам баласына акыл берип атат. Биз дагы ошону тандайлы. Туура, жана карындашым абдан туура айтты. Ата энеси ичип чегет, ата энеси туура эмес жолдо жүрөт, ата энеси ажырашат, биз ошону туруп атабыз, ошону көрүп атабыз депчи. Бирок акылыбыз менен тандайлы да, ата энебиз кылган деле кыла бербейли, коом кылган деле кыла бербейли. Мен жакшы бир таасир калтырган, мен бир бөлөм бар эле, 5-6 класска келгенде биздин учурда аябай коом бузулуп кеткен. Себеби Советтер Союзу учур жаңы таркаган доор эле да. Ошондо жаштардын бардыгы тең чегүү мода болчу. Эркек бала сигарет чекпесе, чылым чекпесе уят болчу. Ошондо бөлөм экөөбүз өзүбүз эле тандаганбыз, бизге чындыгында даже дин дагы таасир берген эмес. Ал кезде ислам тууралуу дагы маалымат жеткен эмес да. Жөн эле биз ушу чылым чегүү ден соолукка зыян экен деп эле чекпей койгонбуз да. Калган балдарыбыз 80-90% чегишкен. Бардыгы тең. Мен ойлоп келем азыр кездечи, ошон тандаса болот экен да. Ошол эле арак ичүү, ошол эле спирт ичимдиктерин ичүү, бардык балдар ичкен, биз ичкиликтен дагы баш тартканбыз да. Мындай ооз тийип да көргөн эмеспиз. Же болсо ошол кезде аз Кудайга шүгүр, аз араңардан арак ичкендер барбы десек, 90%га жок болуш керек.
балким изилдепти. Чындыгында ошо биздин доордо кыйын болгон 10-15-20 жыл мурун болсо дагычы. Бирок тандоо болгондугун силерге таасир этким келип атат да. Силер тандай билгиле. Кайсыл жерде үлгү ала турган адамдар бар, коомдо бар, медиада бар, башка да. Ошол жерден үлгү алгыла, жаманын таштагыла демекчимин. азыр Асхат агай айтпадыбы, тандоо деди го. Тандоо дегенде жакшы сунушту да айтып өттү. Азыр кыздарчы ошо адамды оңдош үчүн, ааламды оңдош үчүн адамды оңдош керек экен. Адамды оңдош үчүн жүрөктү оңдош керек экен. Жүрөктү оңдош үчүн амалды оңдош керек экен. Мисалы жанагы жакшыдан дагы үлгү алыш керек экен, жамандан дагы. Туурабы? Биринчиден ата-энесин келип ушул ичип, чегип, анан келип алып ата-энесин сабап кетет деп айтып жатпайсыздарбы? Негизи деген бул ата-энесине сөз тийгизген, ата-энесине кол көтөргөн адам эч качан жакшылык көрбөйт да. Анткени деген ата-эне кандай гана туура эмес тарбия бербесин, бирок баары бир ата-эне деген баланы бул жарык дүйнөгө алып келди. Бул болсо өзү эле жарык дүйнөгө алып келгени чоң белек да биз үчүн. Ошон үчүн биз ар бир адамдын өзүнүн дээринде болот да, ушул берген тарбияны кандай кабыл алганы. Ошон үчүн ушул нерсени туура түшүндүрүп жеткиргенде гана бала өзүнө туура кабыл алганда гана ошол адам тарбиялуу болот. Ата-эне азыр балдарына мындай толук кандуу тарбия берип жатабы? Бул азыркы күндөлүк турмушта деген адамдар көбүнчө деген ушул жумуш жана ошондой эле ар түрдүү көйгөйлөр менен эле алек болушат да. Ошол себептен деген баланын тарбиясына толук кандуу мындай убакыт жетишпейт да. Анан ал бала деген каяктан тарбияланат? Бул коомдун арасында тарбияланат, жана ошондой айлана чөйрөсүндө жүргөн адамдардан үлгү алат да көбүнчөсүндө. Анан ошон үчүн бул бала үчүн жетиштүү эмес да. Себеби деген айлана чөйрөдө ар түрдүү адамдар жүрөт да. Ал эми баланын алган тарбиясы болсо бул ал үчүн мындай туура жагын көргөзбөй калышы мүмкүн. Жакында бир окуя болду. Бир мектепте, бул мектепте эмес, бир башка бир мектепте бир кыз боюна бүтүп калып, анан кийин эмне болду? Мектеп жетекчиси менен замдары жумуштан кетти да. А мен айтып атам, бул жерде мектеп жетекчисинин кандай күнөөсү бар депчи. 5-6 саат мектепте болсо, ал иштер түндө кечинде болуп атат да. Бул жерде ата-энесине жоопко тартыш керек болуп атат да. Ата-энелер мындай мектепке жөнөтүп коелу, анан силер бересиңер, тарбияны, сабак силер бересиңер деп шылтап коюп атат да. Мисалы, айылдарда бир уйду бадага чыгарса 500-600 миң сомго чейин төлөйт экен да. Сос адистер канча алышат? 300 сомбу? Мисалы, бул жерде малга караганда тиги окуучулар балдарына мисалы акча аз экен да, өтө төмөн экен. 2 эсе 3 эсе аз алат экен. Ошондон урматтуу, бул жерде ата-энелер дагы мындай жоопко тартыш керек болуп атат да. Жакында дагы мен Таласка барып келдим. Таласка барсам, бир эже айтат. Саат 11:30-да мага чалышты дейт. Ушундай сенин окуучуларың тарбия завуч экен. Түндө 11:30-да чалып, 2 класс мушташып атат. Кел депчи. Анан жолдош айтып атат. Сен эмнеге түндө барышың керек депчи. Анын айла жок, түндө бардык дейт да. Ушул кандай, силердин оюңарча кандай, туурабы же туура эмеспи? Маңдай тескейге кандай? Бүгүнкү күндө деген ушул жоопкерчиликти толугу менен түшүнбөй туруп эле адамдарга деген ушул күнөөнү илип коюш оңой да. Эң биринчи күнөөнү деген ушул түшүнбөгөн ата-энелер кимге илет? Эң биринчи класс жетекчиге илет. Андан кийин болсо бара ушул завуч же болбосо мүдүргө илет да. Бул болсо ата-эне өзүнүн милдетин толук кандуу түшүнбөй туруп, ошол тарбиялап жаткан класс жетекчинин мойнуна баланын тарбиясын толугу менен илет да. Ал эми класс жетекчи болсо айлыгы канча класс жетекчи болгондугу үчүн 1 айга 400 сом гана алат экен. Бул болсо ошол класста 30 бала боло турган болсо, 30 балага 1 айда ушул көңүл буруп, ар бирөөнүн көйгөйүн карап, маселесин карап, алардын тарбиясына да көңүл буруу менен ошол класс жетекчи 1 айга 450 сом алат да. Бул болсо адамдардын ошол азыркы учурда мугалим кесипти тандоосуна дагы чоң мындай тоскоолдук кылат да. Себеби азыр эч ким мугалим болгусу келбейт. Ошол көйгөйдөн улам. Жакшы, мен азыр эже агайларга суроо бергим келип атат да. Ушул олтурган могул жерде окуучулардын 200 окуучу отурат. Ушул окуучулардын тарбиялык саатка же болбосо жанагындай чогулушуна ата-энелер чакырганда канча пайыз ата-эне келет? Ушу балам, кызым окуп атат деп мындай. Негизи туура эле ата-энелердин жоопкерчилиги төмөндөп кетти да, өздөрүн жоопкер сезбейт баланын алдындачы. Класс жетекчиликке 400 сом деп атат, бирок 400 сом ар бир окуучуга эмес, ошол жердеги 40 окуучуга төлөнөт да. Анан бир чейректе бир ата-энелер чогулушу болот. Ошол жерден ата-энелердин бир 20% келсе келет, 20-30%. 20 десек болот да.
Анан калган пайыз ата эне келбейт. Эмне десе телефон менен сүйлөшүп алам, анан кийин айтып коем деп. Ошо менен баягы бул жерде дагы кайдыгерлик. Ата эне жоопкерчиликти мамиле кылбайт балага. Тарбия болуш үчүн жаштарды айтат болуш керек. Бир комплекстүү тарбия болсун деп атабыз. Ата эне, коомчулук, мектеп, биз мектепке эле шылтап койбой, балким жанагындай аксакалдар, илгери мына агайлар жакшы билет. Аксакалдар тарбиялап койчу. Айылды, районду, областты, өлкөнү. Азыр эмнеге мисалы ушу аксакалдардан нап кетти мисалы? Кызым андай болбо, баланчаны бизди уят кылба деп айтчу да турабы? Азыр саламатсыздарбы? Азыр болсо деген эме ата энелердин балким убакыты жетишпегендиктен бизге жана балдарга убакыты жетпейт. Көбүнчө тирилик менен же болбосо жумушта жүрүп, мектеп жумуштан келгенде деле биз болсо деген дайындап отурсак, алар чай ичет же болбосо деген ушинтип отуруп эле. Же болбосо интернетте. Интернетте же телефон тармактарында отурат дагы, бирдемсени сурайын десең же кеткенге сурайын десе бошоп айтам же болбосо чарчадым деп жатып алышат. Көп эле Же болбосо ата эне тойдо. Ошол тойдо болуш керек. Анан кийин көбүнчө эле ата энелер же болбосо убактысы болбойт, көп жоопкерчиликти өздөрүнө албай, балдарына дагы бир аз немеси залакасы тиет дагы. Анан кийин бирдемсе мындай мектепте бирдемсе кылып койсо, ата энелерин чакырганда көбүнчө мугалимдерге шылтап коюшат биздин ата энелерибизчи. Эмне деп шылтайт? Эмне деп шылташат? Эми сиздер болсо деген туура тарбиялабайсыздарбы же сиздер мектептен карап жүрбөйсүздөрбү деп биздин класс жетекчилерибизге көбүнчө оодарып коюшат күнөөнү. А бирок өзлөрү дагы ошол немени билишпейт. Жана мигранттагы ата энелер жөнүндө айта кетсем, мигранттын ата энелери болсо деген атанын тарбиясы башка, эненин тарбиясы башка. Энелик мээрим ар бир балага керек. Жана аталык тарбия биз көбүнчө кыздар болуш керек. Атасынан көбүрөөк коркушат. Атасы дагы балдар дагы атасынан көбүрөөк коркуп, атадан да бир тарбия ала алышат. Анан энелик мээрим көрбөгөн бала мындайча айтканда агрессивдүү жана коомчулукка да ошол залакасы тийип, же болбосо ошол эле кыздар менен кыздар мушташып кетүүсү, же болбосо балдар менен кыздар балдарды талашып согушуусу дагы ошентип келип чыгышы болуш керек да. Чоң рахмат, туура айта кеттиңиз. Келиңиз. Кыргызда деген макал бар эмеспи? Кызды 40 үйдө тыйоо деп. Мурун биздин кыргыздардын учурунда ар бирөөсү деген мындай боз үйдө ар бир үй болуп, анан кийин кызды тарбиялоо же болбосо жигиттин тарбиялоо баардык эл көз салып турчу да. Мисалга алсак, эгерде кыз бир туура эмес иш жасайбы, анда элдин баардыгы ошого мындай калыс болуп, баардыгы тең бирдей аны тыйышчу да. Бирок азыркы учурда мисалга алсак, бир үй бүлөнүн кызы туура эмес иш жасап койсо, айлана чөйрөсүндөгү адамдар эч кандай ага кайдыгер мамиле жасайт да. Мисалы, же болбосо аны тыйып койбойт, же болбосо аны туура жолго жасап койбойт да. Бул эмне үчүн ушундай нерсеге баратабыз азыр? Кайдыгер бул терс сапат. Бирок мисалга алсакчы, ал адам башында өзүнүн маселесин үйгүсү келбейт. Анткени себеби дегенде бирөө туура эмес кылып атса, ага барып кийлигише коем, же болбосо мындай алар бир нерсени көрүп алганда, эгерде мисалы мушташ болуп атсачы, ал экөөнү тиги ажырата коем деп мүмкүн өзү жаракат алып калышы мүмкүн, же болбосо ошолордун айынан кандай бир запкы жеп калышы мүмкүн да. Ошондой болуп калышы мүмкүн да, мисалы көрүп калса. Аны өзү башына алып келгиси келбейт маселеничи. Ошондуктан кайдыгер мамиле жасап, көрбөсөм көрбөй эле койдум да кетип калышат да. Бул адамдын кайдыгер мамилеси. Андан тышкары дагы мен тарбия жөнүндө дагы айтып кетсем, мисалга алсак, тарбия атаны жана апаны биз аябай жакшы сыйлайбыз да. Мисалы ар бир 5 кол тең эмес, билбейм башкалар кандай сыйлайт. Анан бул ата энени сыйлоодо, мисалы, эгер алар кээ бирлерде мындай ойлор бар экен да, алар катуу уруп койсо, же болбосо ата энем мени урушат, кой үйгө барганда урат ага деген эме айтпашым керек, тиндей кылышым керек депчи. Бирок ал андан эмес да. Эгерде атасы, апасы жакшы мамиле кылса, мындай сый көрсөтсө, бул мындай сыйлоо да, мисалы урматтоо, аларды коркуу, бул бир гана алардын уруп токмоктоосунан эмес, бул адамдын сыйлоосунан келип чыгат да. Чоң рахмат. Туура деп ойлойм, кошулам. Эмнеге дегенде азыркы учурда мындай терс жаштарда терс көрүнүш болуп жатса дагы, бул чоңдор өтүп баратып унчукпай эле кетишет. Ошол менимче ошол чоңдор ошого мындай кылба, бул туура эмес деп туура жол көрсөтсө, балким ар бир адам оңолмок. Ошол намыска тийип, ар бир адамда намыс болот эмеспи? Намыска тийип, мындай эмнеге мен бөлөктөрдө эмесмин, эмнеге мен мынчалык жаман жолдомун деп, балким ошондон дагы мындай жакшы жолго өзгөрүшмөк.
жаштар ичип келип мисалы ата энесин мындай тоготподо урууда болсо бул эң биринчиден буга деле тарбия керек да. Себеби болсо ата эне баласын аябай жакшы тарбияласа, мисалы неме бала ата энеси баласын аябай катты тарбия бериш керек да, аябай жакшы тарбия бериш керек. Ичкенде ал сени баары жакшы жолго алып барбайт, сен баары ушундай боласың. Мисалы ким эле мисалы эч кимге эле жакпайт да тиги бул баягы кийин чоңойгондо деле ал ичсе, ана баласына келип бул алкаштын баласы турбай дегенде кимге жаксын, ал эч кимге жакпайт да. Ошондон эле атасы ата энеси баласына тарбия бериш керек да, жана мээрим төбөш керек. Ал канчалык ата энеси урушпасын, баласын эч кайсы эле ата эне жаман болсун дебейт да. Ошол урушуу менен алга мындай сабак болуп жакшы жолго үндөгөнгө аракет кылышат да ата энелер. Ал эми жана сиздин сурооңуз боюнча эмне дедиңиз? Айтып коюңуз. Бала ата энеси ичип анан баласына мындай үлгү боло албайт да. Себеби ата энеси эң биринчиден ата эне өзүнүн баласына үлгү болуш керек да. Баласы ошол ата энеге татыктуу болгонго аракет кылыш керек да. Ошо айтканымдын себеби жанагы кичинекей биздин балдарыбыз менин атам, менин апам лидер деп мындай карап өсөт го. Ошол. Ошол турада себеби ата энеси аябай үлгүлүү ата эне болсо, андан кийин бала дагы ата энем ушундай экен, ата энем ушундай аябай жакшы адамдар болгон экен, мен да ушуларга татыктуу уул болсом же кыз болсом экен, мен булардын эл караган бетин жер каратпасам экен деп аракет кылыш керек да. Анан дагы тарбия боюнча айтып кетсек, биздин Кыргызстанга аябай мындай үлгүлүү, аябай мындай ар бир адам сыйлай турган бир үлгүлүү адам керек да. Ошол көрүп мисалы бул аябай үлгүлүү адам экен, биз да ушундай болсок, бизди баары урматташып, мисалы аябай үлгүлүү жана имандуу адам болсо, аны Сиз кимди баалайт элеңиз? Ушундай үлгүлүү өрнөктүү адам барбы Кыргызстанда? Кимдер бар? Оюмча билбейм. Мындай өрнөк ала турган мынакей могул кыргыздын жүзү кетип калбады, өлүп калды деген барбы? Аны иман жөнүндө билбейм да. Мисалы мен чындыгында айта албайм, билбейм андай адам барбы же жокпу. Мисалы аябай имандуу, аябай мындай жакшы адам болсо, көчөдөн мындай көрүп туруп эле бул баягы жакшы адам турбай, бул имандуу деп, мисалы ар бир адам учурашып мындай аламандыгын сурамак да. Илгери эле Кыргызстанда деле болуп келген да, мисалы баатырлар аябай имандуу келип өзүнүн үлгүлүү көрсөткөн да. Азыр деле ошо биздин мамлекетке ошондой үлгүлүү адам болсо, аны көрүп дагы башка жолдор мындай башка адамдар жаман жолдолор жакшы жолго жагандай коррупция жагынан ушундай көрсөтүп атат окшойбуз, өрнөктү. Рахмат. Чоң рахмат. Мен тиги жигитке жооп берип коеюнчу. Абдан жакшы суроо бербедиңби? Үлгүлүү адамдар бар болгону баягы таанымал адамдардын арасында жок болгону болушу мүмкүн да. Баягы сен тааныбай атасың да, көп баягы кыргызды өзү чөгөрбөйлү, кыргыздын ичинде абдан мыкты керек болсо кыргыз үчүн жанын берген кыргыздар бар. Болгону кимдер бар? Бар, шүгүр. Атын айтыңыз, мен чото көрбөй атам да. Андай адамдар таанымал болбойт, жашыруун жүрүшөт. Бирок шүгүр ошолордун урматында кыргыз мамлекети сакталып, жана кыргыз атын алып жүрөт да. Келиңиз. Ошолор көрүнүп чыкса болот эле, ошо аркасынан эршийт элек, Ошол мен да ошого тура дейм да. Алар көрүнүп чыкса, мындай үлгүлүү болсо, мисалы ким эле анын артынан жүрбөсүн, мен деле ошонун артынан бармакмын. Ошол кыргыз деген атыма татыктуу болуш үчүн мен да анын артынан жүрмөкмүн да. Бул аябай жакшы адам, бул үлгүлүү, мен да ушундай болсом деп ар бир адам ээрчимек да. Эгер кыргыз үчүн жанын бере турган болсо, аскерлерге мисалы аскер дейт да. Армияга барганда ошо көп нерсени эле үйрөтөт да. Эркек балага болсо, тарбиядан болсо, эл үчүн, жер үчүн жаныңы курман кыл деп да ата эне үйдөн тарбия бериш керек да, мекен үчүнчү. Азамат. Мен жооп берейинби? Аз баа жок дегендей кыласыз, эми атын айтпай эле коеюн. Мен тааныган бир байке бар да. Биз кичине кайрымдуулук иштер менен кичине алектенип калат элек. Кыргызстанда мен деген өтө муктаж ташталып калган, таштанда калган келиндер бар. 4-төн 5тен балалуучу. Ошолор ушундай кыйналып жүргөн кезде бир байке ошолорду байкап, азыр учурда данный моментте эмес участок алып, анан үй куруп атат. Именно ошол ташталып калган 4-төн 5тен балалуу келиндерди үй менен камсыз кылам деп. Мен муну эрдик деп эсептейт элем. Бирок анын аты аталбайт, жарыя болбойт. Жакшы. Ал эрдик, менде ошо эрдик деп эсептейм, себеби бул алсыздарга же болбосо жардам бере ала турган болсоң, жардам берсең, бул аябай жакшы да. Ал эми ошол ар бир инсанга белгилүү болсо, жаш балдарга чейин, мисалы бир адамды алалы, мисалга, ал адам жөнүндө ата энеси баласына да айтып берет да. Сен ушундай болсоң экен балам, сенден үмүтү ушундай чоң деп жакшы тарбия берет да. Ошон үчүн ар бирге белгилүү инсан болсо жакшы. Кол чабуулар, рахмат. Саламатсыздарбы? Мен болсо ошого тарбия боюнча айтып кетейин дегенмин да.
жана спирт ичимдиктерин ичкенди, тамеки чеккендерди жана ата эненин ата эне жана балага тарбиясы жөнүндө айтып кетейин дегенмин да. Ушунун баарын интернет күнөөлүү деп ойлоймун. Себеби жанагы Instagram, Facebook, WhatsApp'тарга эле бүт баары эле тайнып айтканда баары эле страустай болуп калды да, адамдын баары жумунтуп эле карап эле. Андай баардыгы чыныгында адамдардай болбой, бүт эле интернетти карап эле бүт баары эле жанагы элге көрүнөйүн деп эле, мисалы жана спирт ичимдиктерин ичип же тамекилер чегип атышпайбы, ошого мындай элге көрүнөйүн, мен орусча айтканда дерзко, мындай круто көрүнөйүн деп. Чоң рахмат, жакшы айтып кеттиңиз. Келиңиз, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен ушул тарбия жөнүндө айткым келип атат да. Ушул ата эне менен баланын ортосунда көп мындай байланыш болуш керек жана ишенич болуш керек да. Ата эне менен баланын ортосунда бир чоң ишенич болуш керек. Себеби ал эгерде бала ар дайым ата энесине бүгүнкү болгон окуяны же болбосо баардык нерсени айтып келсе, ата эне баласын өзүнө кандай тарбия бериш керек экенин көрөт да. Анан мисалы азыркы убакта биз эч нерсе айтпайбыз көбүнчөчү. Анан баардыгын айтып турсак, бизге ата эне кандай нерсе мындай өзүнүн бир ишеничин анан кеңешин бере алат да. Анан биз ошол себептен ар дайым ата энебизге болгон окуяны же болбосо өзүбүздүн ичибизде болгон нерсенин баарын ачык айтышыбыз керек да. Анан дагы бир нерсе, бул бизге азыркы убакта заманда көп нерсе ата эне менен тыгыз байланышта болууга мындай тоскоол болот да. Себеби мындай телефон же болбосо азыркы ата энелер деле телефонго көп эметип калган, басым беришет. Анан эгерде баласы келип бир нерсени айтса же болбосо ичинде болгон нерсесин айтса, ал ата энеси ага көңүл бурбай калат да. Анан биз ушул менин мындай биздин үй бүлөдө болгон окуяны айтайын. Мындай биз жакта эме мындай свет өчүп, анан мындай жанагы телефон андай мындай колдонбой бир үй бүлөбүз менен отуруп калдык чогулуп. Анан ошондо биз бири-бирибиздин ойлорубузду билип, мындай бири-бирибизде мындай көптөн бери болбой турган нерсенин мындай тыгыз үй бүлө экенибизди сездик да. Анан ага чейин биз мындай бири-бирибиз менен мындай кеңеш албай, бири-бирибиздин сөзүбүздү ачык айта албай, мындай ата энени башкача көрүп калганбыз да. Анан ошондо тыгыз байланышта болуп, бир мындай ишенич пайда болуп, же болбосо бирөө деле келип сенин балаң мындай кылды, тиндей кылды деп ата энеге айтса, ал ата эне ишенбейт. Себеби баласы ага ар дайым өзүнүн болгон окуясынын чындыгын айтат. Мындай ал ата энеси билет өзүнүн баласы эч качан калпайт баарынчы. Чоң рахмат, туура айттыңыз. Азырчы мындай интернет өлө өнүккөндө, анан кийин жана Google интернеттер баракчасынын астында жарнамаларда мындай жаш балага тиешеси жок нерселер чыгып, анан кийин алар маница этип кетип, анан ошонун ичине кирип, ошолорду көрүп жаман иштерге барышып атат. Сиздин оюңуз боюнча, сиздин да оюңуз кенес боюнча интернет күнөөлүү. Ооба, интернет баарына тең тоскоол кылат, бирок ата эненин да бул жерде тиешеси бар. Ата эне дагы ошо соц тармактарына отуруп, ошо балдарына көп көңүл бурбай калган учурлар дагы болот. Анан азыркы учурда көбүнчө бул акча табуу, баламды башкалардан кем калтырбайын деп, ошо акча табуу, башка өлкөлөргө да барып, анан ошо эртеден кечке жумушта болуп, анан балдары көп каралбай калууда. Биз биринчи класста барып, ушу биринчи класстарда жаңы окуп баштаганда ата энебиз бизди сабактарды калтырбай карап, бүт ошондой мындай регламент сыяктуу кылып карачы да. Азыр болсо бул балдарым чоңоюп калды деп, мындай көп каралбай калгандан дагы туура эмес нерселер келүүдө деген ойдомун. Чоң рахмат. Бул жерде деген айтып кеткендей, бул жерде Исхак Разаковдун сөзү бар. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөзү бар. Эң жакшы цитата деп да айтып койсом болот. Эгерде адам өзүн жакшы караса, өзүн жакшы билсе, эгерде бул жерде тазалык эле эмес, бул жерде өзүнөн башташ керек да, тарбиясынан. Эгерде кандай айтсам, адам өзүнөн баштаса бардыгын, эгер ойлонуп
жакшы неме кылса, анда ошол адам жакшы болот деп ойлойм. Ошо мен азыр ошо балдардын туура эмес тарбиялоосунун себеби мен ошо Кыргызстанда жумуштун жетишсиздиги деп ойлойм. Анткени ошол азыркы адамдар ошо көп ата энелер өздөрүнүн балдарын мындай багып ошо багыш үчүн башка өлкөлөргө кетип жатат. Ал ошол Кыргызстанда жумуштун аз болгонунан мындай кабар берет. Ал ошондуктан ошо кыргыздарда ошо Кыргызстандын ал эгер ошол иштебесе баласы бага албай баласын ачка калышы мүмкүн. Ошон үчүн ал баласына көңүл бурбай ишке да көп көңүл бурат. Эгер иштебесе баласы да ачка калат да, ошондо кайсынысын тандашты билбей ишти тандайт. Ошо ишти тандаганда ошо башка мамлекетке барып ошол өзүн иштеп баласын багуунун аракетин кылат. Ошентип элем. Чоң рахмат. Келиңиз эже. Силер дайыма эле ушул мектеп партасында отура бербейсиңер. Силер коомдун келечегисиңер, силер кыргыз элинин келечегисиңер. Эртеңки күнү баарыңар тең ата болосуңар, эне болосуңар. Силер жанатан бери айтып өттүңөр, баланы деген ата эне тарбиялайт. Бала деген чоңдордон көрүп тарбиялат деп. Демек, биз келечекте ата эне болгондуктан, келечекте кыргыз элибизди өнүктүрүп, Кыргызстаныбызды өнүктүргүбүз келсе, анда биз азыртадан туура тарбия алып, туура тандоо кылып, өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Баардыгыбыз тең жанагындай тамеки чегүүдөн, арак ичүүдөн, бири-бири менен мушташуудан алыс болуп, ар бир нерсени ойлонуп, ой жүгүртүп иш кылышыбыз керек. Жана эң биринчи сапаттуу билим алышыбыз керек. Анткени биздин келечегибизди силер өнүктүрсөңөр, Кыргызстаныбызды өнүктүрсөңөр, мигрант адамдар Кыргызстанда мигрант ата эне жок болот. Анан бала да туура тарбия алат. Жанатан бери жакшы ойлоруңарды айттыңар. Бирок бир нерсени айтайынбы? Ата эне тарбия бербейт. Ата энелер бизге көңүл бурбайт. Жумушка кетет, жумуштан келет, сурасаң айтпайт, ата энелерден көп көз каранды деп атасыңар. Бул менимче жөн гана шылтоо. Анткени мисалы тарбиянын эң негизгиси бул, эң жакшысы, эң эффективдүүсү жана айтып өтпөдүбү? Өзүн өзү тарбиялоо. Ар бир адам өзүн өзү тарбияласа, анда коом, сонун коомго айланат да, туурабы? Эч бир жаман адам жок болсо. Анан жана өрнөктүү болчу, үлгү болчу азыркы учурда адамдар жок деп атасыңар. Силер албетте жаман жактарын гана көрө аласыңар, жакшы адамдарды көрө албайсыңар. Ал көргүңөр да келбейт. Бар албетте, кантип жок болсун. Мисалы мен азыр атын атап өтсөм, бизде Кыргызстанда Ыйман фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков деген бир жакшы агайыбыз бар. Тааныйсыңарбы ошол жигитти? Агайды. Ким тааныйт? Мына сен жана сурай берип аттың, ушундай адам жок. Эгер адам болсо мен ошондон үлгү алат элем деп. Мына ошол Кадырбеков агайдын китептерин окучу. Ошол агайдын берүүлөрүн укчу. Эмне деген алтын сөздөр. Эң сонун тарбия айтат да. Мисалы ошондой адамдарга карап түздөнсөк болот. Анан дагы бир жакшы сөз бар. Бул үлгү алгың келсе жашоодо. Пайгамбарыбыз жетиштүү деп айткан, агай. Пайгамбарыбыз кандай жашады? Ал пайгамбарыбыз бүт нерсени көрсөтүп кетти бизге. Кандай жашаш керек, кандай сүйлөш керек, кандай туруш керек, кандай жатыш керек, кантип тамак ичиш керек. Бардык нерсени пайгамбарыбыз бизге көрсөтүп кеткен. Жана үлгү издеген болсоңор, пайгамбар жетиштүү. Сыймыктанып отурам. Бул жерге жаштар мен сүйлөйт элем, мен пикиримди айтат элем деп катарга тизилип кезек күтүп туруп калганыңарга ыраазычылык билдирем. Көрсө арабызда жаштар бар экен. Биздин үмүтүбүз, келечегибиз силерсиңер. Ар ким өзүнүн оюн айта билгенге укуктуу, жана ошону эркин, так, кеңири маалыматты айтып жаттыңар. Бардыңарга терең ыраазычылык билдирем. Жана бир карындашыбыз айтпадыбы? Бизге тарбия берүүгө бир кемчилигибиз коомдо бирин-бири тыйып койбойт, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып койбойт депчи. Бул туурада бизде ушундай өкөт бар. Кайсы жерде жаман иш болуп жатса, бир терс көрүнүш болуп жатса, ошону бир аз убактысын бөлүп, кичинекей тилинин учун коротуп, кайтарып, жакшылыкка чакырып коюу, тыйып коюу деген жок болуп баратат да. Биздин жалгыз ислам динибиз ушул нерсени буйруп атат. Сен жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтар. 3 этап менен деп атат. Эгерде сен кандайдыр бир жамандык көрсөң, ошону колуң менен кайтар. Күчүң жетсе, кой, иним, токтот бул нерсени, болбойт деп. Эгерде ага колго күчүң жетпей турган болсо, сөзүң менен дейт. Тилиң менен айтып,
бул нерсе болбойт, жаман нерсе деп. Эгерде тил менен да айтууга мүмкүн болбой калса, ошол нерсени жаман көрүп терс бурулуп кетип кал деди. Ушуну эстен чыгарбайлы, баарыбызга эң мыкты тарбия болот деп. Чоң рахмат. Урматтуу жаштар, урматтуу достор, мынакей азыр эже агайлар сонун маселени айтып өттү. Жанагы үлгү издегенге биздин жакшы бир жигит бияктан соол таштабадыбы? Мен айтат элем, ошол Чыңгыз Бабабовдон үлгү алсак болот, Касым Тыныстановдон, Ишенел Арабаевдон, анан бери келе турган болсок, агай айтканда Нуржигит Кадырбеков агабыздан, анан силерден үлгү алсак болот. Анан бизде кыргыздар, кээ бир кыргыздар ушундай адамдарыбыз бар. Биз сыймыктанабыз, мисалы жанагы телеге чыкпай, радиого чыкпай эле иштер жасаган байкелерибиз бар да. Алардын бирөөсүн атап койсок, мисалы Нурлан Өмүракынов деген байкебиз бар. Көп иштер жасап жүрөт. Кыргыз үчүн, эл үчүн, мисалы эл көрсүн дебейт, эл айтсын дебейт да, мисалы. Анан бирок биз өзүбүз кыргыздарды көтөрмөйүнчө, бартамайынча башкалар келип мактабайт экен да. Кудайга шүгүр. Анан бүгүнкү тема жаштардын тарбиясы жөнүндө сүйлөдүк. Бул тарбия эмне? Малды баксаң ооз умурдуң бай болот дейт. Адамды баксаң ооз умурдуң кан болот деген кыргыздын сөзү бар. Эгерде биз балдарга жакшы талим тарбия үйрөтсөк, келечекте биздин Кыргыздын келечеги кенен болот. Жана да Куранда бир аят бар экен, силер өзүңөр өзгөрүлбөсөңөр, коом өзгөрүлбөйт дейт. Коомду өзгөртө турган, жакшы талим тарбия бере турган эртеңки ата, эртеңки эне силерсиңер. Тарбия бере турган силерсиңер. Ошондуктан урматтуу жаштар, жанагы тарбия менен адам бартуу болот экен. Тарбия менен адам нартуу болот экен. Тарбия менен адам Кыргыздын тарбиясы деп башка элдер сыймыктана турган, эртең Кыргызстандын байрагын көтөрө турган, чыныгы талим тарбия бере турган силер болосуңар деген чыныгы үмүтүм бар. Силерге чоң рахмат.